Бирок ошол эле маалда биз мына Баймана Жапарында турат бул жерде КТР боюнча КТРдин ардагерлеринин бири. Милиция Станич ошол убакытта КТРде бир топ өзгөрттү, жаңы бир форматка алып келди. Ошол киши Милиция Станичтин бир жакшы сөзү бар болчу. Бул оператор, монтажер в одном лице должно быть деп айтчу да. Евроньюстун стандартын өтөбүз деген маанайда аябай жакшы иштерди кылып, мына ошо Ала Тоо студиясында биз иштеп жүргөндө, Ала Тоо студиясында оңдоп, жаңы техникаларды, жаңы машиналарды, жаңы жабдыктарды алып келип бир топ иштерди жүргүздү деп ойлойм. Анан бул кишинин бизге эң айтканда жакканы, бизге мындай үлгү болгону бул харизмасы бар киши болчу. Анан ар дайым позитив болчу. Жакшы нерселерди айтып, анан бизди колдопчу. Ошол кездеги башкалар дагы ушакта кесиптештерим отурат, калпай турбайт болуш керек. Бизди жаштарды алып келип, ошо жаштарды иштеткенге сүйрөдү. Анан үйрөттү көп нерселерди. Анан бизге үйрөткөндө буну кыл дегенде эмес, бизди жөнүбүздүн акылына саак менен мындай кылалы, тигиндей кылалы деп жакшы өзүнүн калыбы тилегин айтып жүрчү. Анан эң башкысы ошол кезде мен иштебаган кезде КТРде жаңы жаштар келди, кыз жигит болуп таанышты, үйлөндү, баарын үйлөнттү. Ошо үйлөнгөндө ошо ар бирибиздин тоюбузга келип, калуу тилегин айтып, белегин берип, бул кишинин ошол эң жакшысы, эң жакшы сапаты берешен анан кол ачык киши чындыгында. Анан адамдын көңүлүн алчу да. Анан ошол жагынан бизди өзүнүн жаштарга стимул берип колдоот деп ойлойм. Анан ошол сапаттар менин оюмда, менин тилегимде балдарын өттү деп ойлойм. Ошол жакшы сапаттарындагы, жакшы ошол чыгармачылык ийгиликтерин буга чейин жакында эле биздин Аскер Сакбаева эжекебиз дагы Фейсбукта ошол журналистика боюнча пост жазды эле. Ошол жерде ошо Милиция Станичтин образын чагылдырган, сүрөттөгөн бир пост жазылган экен. Ошол кездеги журналистика менен азыркы журналистиканын айырмасын баса белгилеген. Ошон үчүн мен да ушул биякта жаш биздин кесиптештер отурат, биздин студенттерге ошо Милиция Станичтин жолун тандап, ошол кишини дагы бир аз болсо дагы талантын өзүңүздөргө алып, ошону үйрөнсөңүздөр, менимче жакшы ийгиликтерге жетесиздер деген ойдомун. Чоң рахмат.